Көп жылдардан бери ушул мечитте кызмат кылган, волонтер болуп жүргөн менин агаларым, Канат агам, Рустам агам. Ороз айтка 200 кыргыз бала керек болду. Барыңыздардын кармаган орозоңуздарды Алла таалам кабыл кылсын. Бул жерде жатып, тамак аш ичип, бардыгы бекер болот. Эртеси күнү ошол ороз айт буйруса, обедке чейин кызмат кылабыз. Ошол ишеничтүү жерлерден окутуп жана кылыңыздар. Бул жерде алданып калгандар көп болуп атыптыр. Ооза чарлыктар дагы берилет, тарабий намаздары окулуп атат буйруса. Бакы кандай десем эми бир чекелерге апарып нике окуп коюп эми түшүнбөстүктү жөн эле тыйын алуу максатындачы эми чоң Кимде ким жүрөгүндө болгон болсо, чындап эле жардам берем деген болсо, барып жардам берем дегендер болсо, номерлерди калтырып коебуз. элге кайрылуудан кылдык. Ошо бул видеону максималдуу түрдө таратып койсоңуздар жакшы болот эле. Билбегендер көп экен мына. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан менин мекендештерим, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ошол көп жылдардан бери ушул мечитте кызмат кылган, волонтер болуп жүргөн менин агаларым, Канат агам, Рустам агам буйруса мына 10 апрель айтка, айт намазы окуганга волонтерлорго жардамчы күч керек экен. Бир 200дөй бала керек болуп атыптыр. Адыктан кызмат кылам деген мекендештерим, бул агаларыбыздын номерлерин коюп коебуз. Байланышып келип ушул жерде калпактарды кийип кызмат көргөзүп коелук. Мына мен дагы ушул жерде болом. Негизи эле бул жерде центральный мечитте ошол мен келип жүрөм. Негизи былтырлары деле келип жүргөнбүз. Ооза чарлыктар дагы берилет, тарабий намаздары окулуп атат буйруса. Экөөс сүйлөп коесуздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары жана Рустам Калматов каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Урматтуу кыргыз элим, жалпыңыздардын мусулман биртугандар, жалпыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун, Аллах таалам кабыл кылсын. Намазыңыздарды жакшы, дуаңыздарды, зикириңиздерди. Мынакей урматтуу туугандар, биз иншалла таксырда келип калыптыр. Буюрса бүгүн элге сырасы кайрылуу кылып коелу деп чечтик. Москва шаарында Борбордук мечитте, центральный мечитте туугандар көпчүлүк бала кызматка керек болуп жатат. Ороз айтка 200 кыргыз бала керек болуп жатат. Кимде ким убактысы болгон болсо келиңиздер. Бир күн мурун келип бул жерде жатып, тамак аш ичип, бардыгы бекер болот. Эртеси күнү ошол ороз айт буйруса, обедке чейин кызмат кылабыз туугандар. Формаларды кийип алып, окшош формаларды кийип алып, Иса таксырда биз менен кошо чогуу бирге болот буйруса. Андан сырткары туугандар, мына мечитке келгениңиздерде жанагы дем салуу боюнча айта кетсеңиз, же өзүңүз эле айтып коесузбу ал боюнча? Азыр мисалы бул агаларыбыз дагы көп жолу бизге кайрылды, биз элге кайрылуудан кылдык. Ошо бул видеону максималдуу түрдө таратып койсоңуздар жакшы болот эле. Билбегендер көп экен. Мына нике окутам дегендер, өзүнө дем салдырам дегендер, мына бул жерлерде дежурный өздөрүнүн имамдары бар. Ошо эшиктен киресиздер, кирип бул жакта бар, бул жерде бар, бул жакта бар. Негизи эле өзүнүн кыргыздардын ошондой окуу борборлору бар. Манас окуу борбору, мына Надежда, Абу Ханифа деген, анан белгилүү чоң ушундай динолог таксырлар бар. Мисалы бул жерде номерлерин сурасаңыздар беребиз биз. Ошол ишеничтүү жерлерден окутуп жана кылыңыздар. Бул жерде алданып калгандар көп болуп атыптыр. Эми бакы кандай десем эми бир чекелерге апарып нике окуп коюп эми түшүнбөстүктү жөн эле тыйын алуу максатындачы эми чоң тыйынга окуйт экен эми андагы эми биз билбегенибиз менен. Ошондой экен мекендештер, эч качан алданбаңыздар. Кудай кааласа ошол устаздардан, жакшы жерлерден нике окутуңуздар, мисалы дем салдырып алыңыздар дегендей келип алданып калгандар көп болуп атыптыр. Дагы эмнедейбиз эми ошол келип кызматта болуңуздар, Кудай кааласа. Агабыз Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Барыңыздардын кармаган орозоңуздарды Алла таалам кабыл кылсын. Ошол бизге кызматка күчкө, мыкты, күчтүү жаш жигиттер керек ороз айтка. Ошо биз менен байланышыңыздар, биз ушул жерде болобуз иншалла. Келип биз менен байланышып, биз менен кабарлашып кетсеңиздер, тартип сактап деген ошол жерде. Сактап ушул жерде кызмат кылабыз иншалла. Негизи эле туугандар, азыркы учурда кээ биркилер отпуска алып үйдө жатат да, ошого үйдө убактыңыздар кетирбей, мечитке келип деле кааласаңыздар жатып, кааласаңыздар барып келип кызмат кылсаңыздар болот туугандар. Анан эмне дейин дедим эле мекендештер, негизи ушул бул жакта иштеп эле жүрбөстө мына агаларыбыз ошол катарында отпуск алышып ушул мечиттерде кызмат кылып жүрүшөт экен. Булардан Алла ыраазы болгон болсо, негизи эле бул жерде 15-20дай биздин кыргыз жигиттери ар жумаларда ушундай иш-чараларда волонтер болуп, көк жилеттерди кийип, ушул кызмат кылып келет. Мына устаздар келгенде бул жерде тосуп алып дегендей. Буларгадан Алла ыраазы болгон болсун, кылган ушундай амалдарын Аллах таала кабыл кылган болсун.
кармаган оразоңуздар кабыл болсун дагы мекендештерим. Тынччылыкта, аманчылыкта, ынтымакчылыкта, биримдикте ар дайым жүрө берелик. Келсек эмне болот ошо калпак кийип, өзүбүздү, кыргызды даңазалап дегенде мындай кычырап жүрүп, ошо тартип сактап, бул полицейский кызматкерлер кошуп берет да, орусча, өзбекчө, кыргызча аралаштырып сүйлөп, бояка тур, буяка тур деп ушундай кызматтар көргөзөсүздөр. Көрүшкөн чагда группаларын бөлүшүп, көп сүйлөп койсо, кечирип койсо, номерлерин калтырып койдум. Устаздар боюнча, окуу жайлар боюнча, дамуулар боюнча сурасаңыз номерлерден беребиз, көргөзүп койдук. Ушул жерге келип, нике окутуп, ушундай дем салдырып турсаңыздар болот экен. Туугандар, андан сырткары дагы бир акыркы кайрылуубуз бар. Ошону кимде ким көңүлүндө болгон болсо, жүрөгүнөн чыккан болсо, фидер садакасын жөн эле садака берем дегендер болсо, биз мына Жалал Абадтагы Жайнак деген дамууланы таанысаңыздар керек. Өзүнүн 2 медресеси бар. Аны эч бир мамлекет камсыздабайт. Өзү ошол аракет кылып, ошол спонсорлор таап, көп жылдан бери биз дагы жардам берип жүрөбүз. Чыгарып, көрүп деле калдыңыздар окшойт. Столдордун, парталарын алып берип, көмүр, сөмүр ушундай нерселерди да көптөн бери кылып жүрөбүз. 2 жылдан бери тааныйм. Ошого медресесине дагы кичине салым, жардам керек болуп атыптыр. Балдарга жана башка нерселерине кимде ким жүрөгүндө болгон болсо, чында эле жардам берем деген болсо, барып жардам берем дегендер болсо, номерлерди калтырып коебуз. Ошол номерлерге кайрылып жазып, кенен маалымат алсаңдар болот туугандар. Көрүшкөн чагда ассалому алейкум, көп сүйлөп койсок үзүр. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.